Тексерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурдинов да турат. Бакыт мырза, ассаламу алейкум. Азаттык радиосунан сиз түз эфирдесиз. Азыр мүмкүн болсо жана ажылык боюнча айтылып жаткан акчалар жөнүндө комментарий берсеңиз. Азыр Садыр Жапаров бүгүн эле чыккан маегинде 155 миллион сом кайсыл бир партиянын пайдасына иштетилип кеткендигин айтты. Анан негизи эле ажылыктын акчасы өз ордунда, бул боюнча эмне маалыматыңыз бар сиздин? Биз Борбордук текшерүү комиссиясы бүгүн алымдар кеңешине биздин өзүбүздүн актыбыз боюнча чечимдерди бердик. Жанагы айтылып аткан бүгүн президент айтпадыбы? 155 миллион ошол чыры ошол кетип атат да. 155 миллион сыртка договор менен чыккан экен, келишим мененчи. Кайсы айда чыгып атат? Август айында чыгып атат. Бирок ошол кайра кайтып акыркы акча 6 айдын ичинде кирген. Бирок кайсы партия деп айтылган эмес, а жерде жазылбайт экен да партияда. Бирок президентке ким мындай жеткиргенин биз так билбейбиз. 155 миллион чыккан, бирок кирген ал акча. Жалпы биз ошо текшергенде 18 миллион доллар ажылыкта кирсе, эмеде банкка доллар. Ошонун 7,5 миллиону кайра адамдарга 2,5 миллионго таратылып берилип, азыркы убакта банктын акыркы эмеси боюнча калган акча банкта турат. Ошондо 11 миллион доллардын эмеси. Бирок ошол кезде президентке дагы туура эмес жеткирип атышат кээ бир маселелердичи. 3 группа бул боюнча иштеп аткан. Биринчи Финполиция, ГКМБ, үчүнчүдөн ошол президент айткан киши менен финансы боюнча биз текшерип бүтө элекпиз. Анан БТК борбордук текшерүү. Борбордук текшерүү комиссиясы азыр ошол боюнча бүгүн бердик деп атпайсызбы? Ошол маселе алымдар кеңешинде да катуу каралды. Бирок муну өтө мындай шашылбастан эме чыгарыш керек да. Президентке дагы мындай эки жакты эметпей туруп, туура эмес маалымат менен мындай эртерээк айтып алды деп мен эме кылам. Эмне дегенде бул маселени өтө караш керек. Өтө мындай коомчулук карап турат, мусулмандар карап турат. Ошон үчүн бул жерде азиретини деле чоң муфтийди мындай күнөөлөй берген бир чет эмеге жакпайт. Ошон үчүн 155 миллиондун чыкканын азирети деле өзү айткан эме. Анан биз бир маселени ойлонушубуз керек да. Биз ажылыкта былтыр ажылык болбой калды. Муфтият боюнча 205 киши айлык алат. Ошол бир жылда 30 миллион сом болот экен. Ошол 30 миллионду азиретидин президентке да ошол кезде айткан, бизге инаугурация боло электе, баягы муфтиятка келгенде 30 миллион сом жылына муфтияттын кызматкерлери менен ишине ошол кетет, айлыгына. Буга чейин ошол 30 миллион сом ажылыктын эсебинен алынып келгенби? Ооба, эмне дегенде айлык ажылыктан энни сумма калькуляцияда ошол акча болот. Мына былтырдан бери болбой калганда, мына бир жыл муфтияттын адамдары ошол акчаны каяктан алат деген маселеде азирети мындай түшүнгөндө, ошол биз договор менен сүйлөшүп 14 миллионун биз ошону төлөп бүттүк деген да. Ошон үчүн бул жерде көп чаташкан мындай маселе, финансы маселесин түшүнбөгөн адамдар дагы ушуну көпүндө айтып алышат. Ошон үчүн туура эмес жеткирип койгон президентке бул маселе. Ошон үчүн муну тыкыр каралыш керек. Өтө. Дагы бир суроо, президент Садыр Жапаров бүгүнкү маегинде ошол ажылыктын акчасынын бир бөлүгү доллардан сомго которулуп, андан кийин банк аркылуу айлантылганын жыйынтыгында доллардын куну баягы көтөрүлүп кетип, анан бул жерден да чоң жоготуу болгонун айтып атат да. Бул боюнча эмне айта аласыз? Бул жерде мындай айтып атпаймынбы? Ошол канчалык деңгээлде маалыматты кандай финансист бергендиги да. Анан мен уктум, президент айтып атат, аралыгында конвертация деп коет да. Аралыгында ушунда конвертация, анан 15 сом эме болуп калды деп атат да. Биз эсептеп көрдүк бизде. Эмне дегенде ошол убакта 77-50 болгон, асыл 84 болгондо айырма 6 сомдон болот экен. Ал айтылган акча туура эмес болуп калат да. Эмне дегенде национальный банкка кирип муну тактаса болот да. Анан жанагы ошол долларды конвертация кылып туруп сом менен чыгарды деген маселе ошол жерде чыгып атат да. Кандайча чыгып кетти, кайра келгенде мынча ушерп болду. Анан экинчи маселе процентке, эмеге мындай депозитке коюлду деген болуп атат да. Ушул жер дагы кайра талаш маселени каралып калып атат. Бүгүн биз алымдар кеңешинде ошону айттык да. Ал акча мына келишим менен чыгып кеткен акча кайра келди да, келишимде эмнелери жазылган, аны да караш керек болчу тегилер. Ошон үчүн бул жерде президент да шашып койду да. Эмне дегенде президент ошо эки жакты тең карап туруп, бул боюнча тактап туруп берсе жакшы болмок. 15 сом эмес, 6 сомдун тегереги. Ал жанагы. Анан ал 77 доллар менен ошон үчүн жанагы конвертацияны да туура чыгарыш керек да.
Муну финансисттер чыгарат. Негизи эле муфтиятта кызматталашуу, ич-ара бөлүшүү болуп келгенби буга чейин? Кайсандай сурооңуз кандай? Айтып атышпайбы, азыр соңку убактарда муфтийдин ордуна кызыккандар көп болгон деп, ушул жөнүндө кабарыңыз барбы сиздин? Эми кызыгып жылда келет, азыр деле кызыгуу ошон үчүн болгон үчүн эме кылып атат. Эмнеден Азирети бул боюнча 2-3 күн мурун азаттыкка ачык айтып алды. Мен муфтийликке барам депчи. Ошон үчүн бул маселе тездик менен кетип калды да. Эмне үчүн ал барган атат депчи. Ошон үчүн бул сценарий иштелип чыккан. Президент да көп билбейт азырчы. Айланадагы кишилер жана айтпадыкпы? 2 группа, 2 топ иштеп атат, саясий топторчу. Ошолор кайра эле Максат Ажынын ордуна өзлөрүнүн кишилерин алып келүү. Бул саясатта саясий боек деп биз ошон үчүн айттык. Рахмат. Кымбаттуу Азаттыктын угармандары,